Uyuşturuğa temine tizildi. Bayandagan Töregan Ortmanları Polkovnik Kırazаев. Саламатсыңар мы жолдаштар? Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана мамлекеттик чек-ара кызматынын кызматкерлери, урматтуу ардагерлер жана салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Өлкөбүздө кандай гана жаңы курулуш, жаңы демилге, жаңы долбоор болбосун, ал өнүгүүнү туюндурат. Мындан улам баарыңыздарды бүгүнкү жакшынакай саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Конушуңар жайлуу, өрүшүңөр кенен болсун, ак өргөңүздөр ак жолтой болсун. Биз өлкөбүздүн коопсуздугун башкы планга чыгарып, коопсуздук тармагында иштегендердин баарына тиешелүү шарттарды түзүүгө бар аракетибизди жумшап келатабыз. Өзүңүздөр байкагандай, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын жана чек-ара кызматынын ишбердүүлүгүн арттыруу максатында мамлекет тарабынан аскер кызматкерлерине жаңы турак жай куруу, заманбап кызматтык имараттарды салуу, кызматтык жана унаалар менен, жаңы унаалар менен камсыз кылуу жана башка тийиштүү шарттарды түзүп берүү иштери тынымсыз уланууда. Мынакей жакында эле улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери, ардагерлери жана алардын үй бүлөсү менен жакындары үчүн Ысык көл облусунда Айкөл жана Арстанбаб айылында Ак Илбирс ден соолукту чыңдоо борборлору капиталдык ремонттон өтүп, колдонууга берилгенине баарыбыз күбө болдук. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарадагы өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнө карата мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктун бир бөлүгү десек туура болот. Кечээги өткөн тарыгыбызга баш баксак, 1991 жылы негизделген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облустук башкармалыгы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жаатында бир топ иштерди аткарып, ийгиликтерди жаратып келатканын көрөбүз. Чекстерибиз шарт жагдайларга карабастан ата мекенге берилүү менен кызмат кылганын көрүп кубанасын. Улуттук коопсуздукту күн түндөбөй, кынтыксыз камсыз кылып келаткан мындай эр азаматтарыбызга мамлекет тийиштүү деңгээлде кам көрүлүшү абзел. Аталган башкармалыктын жаңы имаратынын курулушу 2021 жылдын июнь айында башталып, 6 ай ичинде бүткөрүлүп, анын салтанаттуу ачылышына сиздер менен бирге чогуу күбө болгон элек. Мамлекет тарабынан колдоо, дем күч катары бул башкармалыктын ишинин ийгиликтүү уланышы үчүн натыйжада өткөн жылы башкы башкармалык макамы ыйгарылып, чоң ишеним артылган. Мына эми минтип быйыл Жалал Абад облусунун аймагында улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине алгач ирет турак жай комплекси курулуп, бүткөрүлүп берилүүдө. Бул турак жай комплексиндеги 180 батирдин 95-и 3 бөлмөлүү, 55-и 2 бөлмөлүү жана 30-у 1 бөлмөлүү. Батирлердин жалпы аянты 11233 чарчы метрди түзүп, курулуш иштерине 540 миллион сом акча каражаты сарпталды. Мындан тышкары, бүгүнкү күндө комплекстин аймагында кызматкерлердин балдар үчүн 120 орундуу бала бакча жана аскер госпиталынын курулушу кызуу жүрүп жатканын айта кетейин. Ал эми спорт залдын курулушу дээрлик аяктайын деп калды. Аз убакытта бул объектилерди дагы салтанаттуу түрдө ачып, тапшырып беребиз. Биз жоокерлерибизге, аскер кызматчыларыбызга алгач керектүү шарттардын баарын түзүп, анан катуу талап коебуз. Анткени улуттук коопсуздук ата мекенибиздин бүтүндүгү баарынан кымбат турат. Шалаакылык кылып ката кетирүүгө эч кимдин акысы жок. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордук аскерлерибиздин демине дем берип, күчүнө күч кошуп, ата мекенибиздин ички жана тышкы коопсуздугун сактоодо татыктуу кызмат өтөрүнө өбөлгө болоруна терең ишенем. Сөзүмдүн аягында мамлекет тарабынан бул багыттагы иш-аракеттер мындан ары дагы улантыларын белгилей кетейин. Сиздерге жана жакындарыңыздарга чың ден соолук жана кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бакыт тилейм. Кыргызстаныбызда туруктуулук өкүм сүрүп, өлкөбүз өсүп, өнүгө берсин. Дагы бир жолу жаңы конушуңар жайлуу болсун. Кут болсун.